Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапырым Адаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 53 сабак. Жаңы социалдык экономикалык шартта тарбиялоонун мазмунун өзгөртүүдөгү багыттар деген эң сонун тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Тарбиячы адам тапсаң пейлик энен, уул кызың дени сак өсөт экен, билим берип адилет тарбияла, эки дүйнө бактылуу болот анда. Уулдарга үйрөткүн жакшы сапат, жакшы иштеп бакыт да, байлык табат деген Жусуп Баласагындын эң жакшы ырсаптары менен сабагыбызды баштайбыз. Биз азыр коом бир абалдан экинчи бир абалга алмашып жаткан өтмө мезгилде жашап жатабыз. Өтмө мезгилдин кыйынчылыктары баарынан мурда окуучулар менен үй бүлөгө, мектепке зор таасирин тийгизүүдө жана атайын сөз козгоп, коомчулуктун пикирин угуп, таасир этүүнү талап кылууда. Коомдогу өзгөчөлүктөргө байланыштуу азыркы мезгилде тарбияга таасир берүүчү өтө орчундуу глобалдык проблемалар пайда болууда. Мисалы, гумандуулуктан алыстоо, адеп ахлактын төмөндөшү, зордук зомбулуктун күч алышы, ташбоордук, кайрымсыздык, рухий жардылык, ыйман экологиясы, кылмыштуулук, экстремизм — ушулардын бардыгы азыркы мезгилде окуучуларды тарбиялоо иштерине мурда болуп көрбөгөндөй өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Анткени окуучуларга илим билимдердин негиздери берилип, ал эми адам болуу билими берилбей калган. Адамды адам кылып турган нерсе бул дил, рух, адеп, ахлак. Бүгүнкү күндөгү эң биринчи даражадагы милдет дил соолукту жаратуу жана чыңдоо. Дил тазаланбаса, коом тазаланбайт. Рух бекемделбесе, журт бекемделбейт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, жаңы социалдык экономикалык шарттын тарбияга тийгизген таасири. Коомдун өнүгүшүн аныктоочу башкы ресурс — адам. Азыркы балдар 10 жылдан кийин коомдун негизги эмгекчи күчү. Ал эми дагы 20 жылдан кийин экономиканын жаратуучусу. 30 жылдан кийин мамлекеттин саясатын жүргүзүүчү болушат. Бирок азыркы мезгилде балдарды социалдык коргоо проблемасы курчпойдон калууда. Деңгээли 50-60% жеткен жакырчылык. Биринчиден, балдарды жашоого, өсүүгө, өнүгүүгө, үй бүлөлүк тарбияга болгон укуктарын камсыздоодо негизги тоскоолдук болуп, билим алуусун, саламаттыкты сактоосун чектеп, аларга карата зомбулук жана аларды криминалдык структураларга тартуу жагы күчөп баратат. Экинчиден, саламаттыкты сактоонун, билим берүүнүн, маданияттын, спорттун, туризмдин коммерцияланышы үй бүлөлөрдүн жана балдардын бул маанилүү чөйрөлөргө жолун чектөөдө. Ошондуктан балдар көчөдө калып, боштуктан терс таасирлерге дуушар болушууда жана жаштар арасында кылмыштуулук, ээн баштык, тартипсиздик, уурулук, зордук, зомбулук жана башка терс сапаттар күч алууда. Демек, азыркы мезгилде тарбияга коомдогу төмөнкү жагдайлар терс таасирин берүүдө. Биринчи, базар экономикасына өтүүдөгү карама-каршылыктар. Экинчи, жакырчылык. Үчүнчү, жумушсуздук жана миграция. Төртүнчү, ата-энелердин миграциясы, бала тарбиялоо экинчи планга түшүп калышы. Бешинчи, материалдык байлыкка сыйынуу күч алып барат. Ачкөздүк, дүйнөкордуктун, акчанын артынан түшүү. Алтынчы, эгоизм, ташбоордук, ыйман экологиясы, кайдыгерлик. Мына ушул жана башкалардын бардыгы биздин окуучу жаштарыбыздын тарбиясына, көз карашына, маданиятка болгон мамилесине зор таасирин тийгизүүдө. Окуучулар азыркы татаал учурда бир маселени терең түшүнбөй адашып жатат. Адамга материалдык байлык канчалык керек болсо, рухий байлык андан 2 эсе көп керек. Жаңы социалдык экономикалык шарттын тарбияга тийгизген таасирлери, багыттары тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Кийинки сабакта дагы уландысын уга аласыздар.